Акыркы учурларда кооперативдер өз ишмердүүлүгүн активдештиришти. Айрым инсандар кооперативдерге мүчө болуп, турак жай уна алса, ошол эле учурда дагы бирөөлөр же турак жайдан жок, же кыймылсыз мүлктөн жок, же автоунаадан жок, же өзүнүн акчасын ала албай, кимге кайрылышын билбей, чындык издеп жүргөн жарандардын дагы саны көбөйдү. Кадырман көрөрмандар, бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз кооперативдерге мүчө болууда юридикалык жактан эмнелерге көңүл буруу керек? Мына ушул теманын алкагында сүйлөшөбүз. Назарыңыздарда менин укугум көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Бул үчүн биз атайын өзүбүздүн студиябызга дагы коногубузду чакырганбыз. Бүгүн дал ушул теманын алкагында сиздердин сурооңуздарга юрист Жолонов Чыңгызтөрө Алабекович бүгүн биздин жана сиздердин сурооңуздарга жооп берет. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Кадырман көрөрмандар, андыктан эфирден пайдаланып айтып кетейин. Экрандагы биздин техникалык топ азыр телефон номерлерин чыгарат. Дал ошол телефон номерлери аркылуу кооперативдер боюнча өзүңүздүн кызыктырган суроолоруңуздар болсо, байланышка чыгып берсеңиздер болот. Биздин юрист сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып берет. Ички иштер министрлигинин акыркы берген маалыматында мына акыркы 2 айда эле 133 киши каржы пирамидасына алданып 61 миллион сом чыгым тартыптыр. Негизи эле бул кооперативдер акыркы учурларда бир негизги көйгөйлөрдүн бири болууда. Чыңгыз мырза, алгач мындай кылалы, биздин кесиптешим Абдумалик Базарбаев ушул кооператив боюнча атайын сюжет жасаган. Мына ушул сюжетке назар салалы, андан соң биз эфирдик сапарыбызды улантсак, кеттик анда. Бул апалар үй алууну максат кылып 1 миллион сомго чейин алданып айласы кетип олтурушат. Алардын катарында 58 жаштагы Карамат Бердикулова дагы бар. Карамат айым узаган жылдын август айында Эслайн аталышындагы кооперативден үй алууну көздөп миграцияда жүргөн балдарынын 651 миң сом акчасын аталган компанияга төккөн. 3 айдан соң уюмдун системасына күмөнү жаралып, каражатты кайтарып алуу үчүн келишимин бузган. Ошол күндөн бери акчасыз калган айымдын какпаган эшиги, кайрылбаган мекемеси калган эмес. Алданып калдым деген Карамат апа каржылык пирамида калктын капчыгын куруткан уюмдарды көзөмөлдөөнү борбордук бийлик өкүлдөрүнөн суранат. Кашчыктап топтогон акчабыз балам. Биз кандай кылышыбызды аргабызды таппай атабыз, силерден жардам сурайбыз. Жогору жактан да жардам сурайбыз. Ошо Алиевди таап, бул компанияны ошо Алиевди чектөөгө алып, заставить этип акчабызды төктүрүп бергил. Кимге айтабыз дардыбызды? Кандай кылабыз? Биз жардам сурайбыз. Бардык ошо жетекчилерден мен чоңмун деген Кыргызстандын эр азаматтары бар болсо, ушу компанияларды көзөмөлдөсүн, текшерсин, жала тургандарын жапсын, дагы иштей турган честный балдарды иштетсин, үй бере тургандарды. Коомчулукта кооперативдерге алданып акчасын алдырган жарандардын саны күн санап өсүп жатканы байкалууда. Бул кооптуу уюмдар боюнча өлкөнүн улуттук банкы жарандарга турак жай кооперативи сыяктуу күмөндүү уюмдар активдешкенин эскерткен расмий билдирүүдө тараткан. Улуттук банк мында каржылык пирамиданын белгилери бар экенин айтып, жарандарды этият болууга, документтерди дыккат текшерип, мамлекеттик органдагы маалыматтар менен салыштырууга жана жасалма эместигин аныктоого чакырган. Кооперативдердин ишмердүүлүгү кеңири жайылып, ошол эле учурда кээ биркилер ишенүү менен караса, кээ бирки адамдар өтө эле мындай ишенбөөчүлүк менен карап атат да. Буну эки тарапта карашыбыз керек. Анткени бүгүнкү күндө чындыгында эми алардын кээ бирлери жакшы максат коюп атат. Калкты турак жай кыймылсыз мүлк менен камсыз кылып берсек, жана башка деген. Ал эми кээ биркилеринде элдердин, көпчүлүк элдердин салып койгон акчаларын кайтара албай жүргөн учурлар көп болуп атат да. Төлөгөн каражаттардын эсебинен бири-бирин толуктап туруп, кийинки адамдарга каржылоо принцип жүрүш керек да. Ал эми кээ бирки кооперативдерде мына ушундай саны аз болгондуктан, мүчөнүн саны аз болгондуктан, өздөрүнүн каржылоого финансы жетишпегендиктен адамдарда ушундай терс пикирлер пайда болуп атат. Өлкөдөгү алымдар кеңеши коммерциялык эмес турак жай кооперативи аркылуу үй же уна алууга байланыштуу фатва чыгарды. Кардар төлөмдү кечиктирилген убакта төлөнүүчү жаза пул кооперативдин мүлкүнө берилбеши шарт. Кооперативдин аманатты кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү бар экенине мамлекеттин кепилдиги болушу шарт. Жогоруда аталган шарттардын бири же бир нечеси болбогон учурда коммерциялык эмес турак жай кооперативи аркылуу турак жай же уна сатып алуу шариатка туура келбейт, тыйылат. Ош шаарынын имамы Шумкарбек Ахматали уулу бул уюмдардын системасына караманча каршылыгын билдирет. Исламдагы финансылык эрежени жамынган кооперативдер сүткорлук жол менен гана элди алдап келе жатканын айтат. Шариаттагы каржылоо менен уюмдардын пирамидалык системасы дал келбей тургандыгын баса белгиледи.
туура алымдардын кече чыккан акыркы пункт менен белгилеп берген фатваларын окудук, бир экөөсү бизге туура келбейт экен деп чыкты. Мына ошол бир экөөсүнүн негизгиси эч ким гарант болбойт. Элдин көпчүлүгү эле алып атат го, көпчүлүгү эле кылып атат го деп. Ал харам япка хараман вала яфалухул жамия. Эгер элдин баары кылса да арам бойдон тура берет. Элдин баардыгы кыла берген нерсе боло берет деген сөз эмес. Бүгүн мына ошол ак караны ажыратып иликтеп алып, тактап алып алса, карапайым элибиз күйүп калбаса. Мен суранат элем ошол журналисттер да ушул тармакта бир чагылдырып бир иликтеп берсе. Экинчиден мына ошол улуттук коопсуздук кызматы мамлекетке, элге бир жанакы кооптуу болгон нерселерди коргоп, мына ошол адамдардын акчасын коргоп берүү маселеси ушуну бир иликтеп чыкса. Анткени эртең буларды кача албай турган кылып койсо, же болбосо иштери банкрот болуп калса, булардын резервинде акча барбы жокпу? Эртең кантип төлөп берет? Өлкөдө акыркы жылдары турак жай кооперативдери деп аталган уюмдар көбөйдү. Учурда алардын так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт деп белгилейт адистер. Бул уюмдарга акча жаатында мүмкүнчүлүгү жок жана эмгек миграциясында жүргөндөр көп кайрылышат. Анткени алар узак мөөнөткө өз кардаларын азгырышат. Өткөн жылдын биринчи жарым жылдыгында каржы пирамида ишмердүүлүгүнө байланыштуу 906 факты катталган. Жана алар боюнча материалдык зыян дээрлик 35 миллион сом экени айтылган. Бул мезгилге чейин көптөгөн пирамида компаниялары мыйзамдуу лицензия алганы менен карапайым калктын акчасын соруп келгени анык. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Кадырман көрөрмандар, биз эфирдик сапарыбызды алдыга карай улантмакчыбыз. Дагы бир рет эскерте кетейин, кооперативдер боюнча сиздерди кызыктырган сурооңуздар болсо, экрандагы номерлерди терип, байланышка чыгып, же болбосо билдирүү калтырып, бизге сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ал эми сиздердин сурооңуздарга Чыңгыз Төрө мырза жооп бермекчи. Андыктан сурооңуздар болсо кайрылыңыздар. Чыңгыз Төрө мырза, өзүңүз көргөндөй, мына ушинтип кооперативдерге акча салып, ала албай жүргөн жарандардын дагы саны көбөйдү. Мына буга сюжеттагы далил болду. Алгач эле бирок бул башынан болсун. Эфирдин башында эле бул кооперативдер, негизи эле алардын жоопкерчилиги боюнча мындай бир түшүндүрүп өтпөйсүзбү? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизинен бул кооперативдер Кыргыз Республикасында, Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 152 жана 153 статьяларынын жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын кооперативдер жөнүндө мыйзамынын негизинде түзүлөт. Кооператив деген бул эмне? Кооператив бул жеке жана юридикалык жактардын өздөрүнүн экономикалык жана мүлккө карата кандайдыр бир киреше табууга жетүү үчүн ыктыярдуу биригүү деп эсептелинет. Ошондуктан бул кооперативдердин мүчө болгондон кийин ошол бар жок мүчөлөрү бирдей укукка ээ болмокчу. Ошондуктан кооператив дегенде булардын мыйзамдуу иш алып барышы атайын кооператив биринчи уюштурулат, атайын топтордон. Андан кийин юстиция башкармалыгынан каттоодон өтөт. Юридикалык жактарды жана алардын филиалдарын каттоо жөнүндө мыйзамдын негизинде каттоодон өткөндөн кийин булар өздөрүнө устав иштеп чыгат. Устав иштеп чыккандан кийин ошол уставдын жана кооперативдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде гана иш алып барышат. Жакшы, бизге билдирүү калтырыптыр көрөрманыбызчы. Кооперативге акча бергем, азыр эми ушундай ызы чуу чыгып атат, акчамы кайтарып алсам болобу дейт. Болот, себеби кооперативдер жөнүндө мыйзамында так жана даана көрсөтүлгөн, кооперативге кирүү дагы, кооперативден чыгуу дагы бул эркин. Кооперативдин мүчөсүнүн өз ою, өзүнүн укугу сакталат. Кооперативге киргенде дагы, чыкканда дагы укугу сакталат. Чыкканга укуктуу. Жана ошол кооперативге мүчө болгондогу баягы жанакы членский взнос деп коет. Ошол төккөн төлөмүн кайтарып алганга толук кандуу укуктуу. Бирок азыркы сюжетте көрсөк дагы булар ошол кооперативге акча салган, бирок ушундай бир кайра кооптонуп акчаны алайын деп ала албай жаткан жарандарда кимге кайрылса болот эми, алар кантип өз укугун коргойт? Биринчи кезекте эгерде жарандар кооперативге кайрылып өздөрүнүн акчасын салып анан кийин күмөн санап же болбосо кайтарып ала турган болсо, биринчи кезекте кооперативдин өзүнө кайрылат. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөн, кооперативден чыгуу эркин. Эгерде кооперативдин өзүнө кайрылат, атайын арыз менен кайрылат. Ошол арыздын негизинде кооперативде каралып, анын мүчөлүгүнөн чыгып, жана анын кошкон салымы кайра өзүнө кайтарылып берилиш керек.
эгерде кооператив кайтарбай турган болсо, анда укук коргоо органдарына кайрылса болот. Бирок эми кооперативтерге мүчө болууда алар өз ара келишим түзсө керек. Мисалы да, ал эми келишимде андай нерсе болбой калган учурлар болсочу, мисалы эми карапайым элде көпчүлүктө мисалы өз укугун билбей калган учурлар көп кездешет да. Ошондуктан биз жарандарга мындай кеңеш катары дагы айта кетет элек да, кооператив менен иштөөнүн алдында сөзсүз түрдө юристтерге кайрылып, алардан кеңеш алыш керек. Кооперативге кайрылып, кооперативге мүчө болуп, алардан жанакындай үй алабыз деп иш алып барууда, албетте кооператив биринчиде келишимди түзүүдө ар кандай өздөрүнүн пайдасына келишимди түзүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан жарандар өздөрүнүн менен кошо юрист алып барып, юридикалык сопровождениядан өткөрүп, кошо иш кылса, ошондо укуктары каралат. Сөзсүз түрдө келишимдин маңызына, маанисине, анын жанакы эки тараптын укуктарына жарандар сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Кандай учурда анын кезеги качан келет, кайсыл сумманы алат, жана кандай шарттар менен аны кайтарып төгүп берет. Эгерде төлөй албай калса, эми ар кандай учурлар болот да. Төлөй албай калып, буга чейинки отказ берип, баш тартып, буга чейинки төлөмдөрүн кайтарып алам десе, ал ошол келишимде көрсөтүлгөн кандай шарттарда кандай кайтарылып алынат, бүт ушундай жагдайларды эске алып, анан кийин мүчө болуш керек. Мисалы, кооперативтерге кайрылгандардын көпчүлүгү эле мисалы чет өлкөлөрдө эмгек мигрант болуп жүргөн жарандар экен да, мисалы. Ошол эле учурда мисалы кайсы бир кооперативге барды. Алардын кандай документтерин текшериш керек, эмнелерине көңүл буруш керек, мисалы аларга мүчө болуп, алар менен келишим түзөрдө. Абдан жакшы, маанилүү суроону айттыңыз. Кооперативтерге барганда буларды биринчи кезекте алардын юридикалык каттоодон өткөнбү, өтпөгөнбү ошону текшериш керек. Жана уставын текшериш керек. Бул кооперативтердин ишмердүүлүгүндө эгерде кайсы бир адам кооперативге кайрылып, кооператив менен иштей турган болсо, ал адам автоматтык түрдө ошол кооперативдин мүчөсү болуп эсептелет. Бул эми ушундай бир уюшулган топ да. Анын мүчөсү болгондон кийин анын уставы менен таанышканга, жанагы каржылык, финансылык отчеттору менен таанышканга толук кандуу укуктары бар. Кооператив аны кооперативдин мүчөсүнө кооперативдин уюштуруучулары камсыз кылыш керек. Жана бүт өзгөрүүлөр жана башка маалыматтар менен өз убагында маалымдап туруш керек. Эми кооператив дегенде эле мисалы кооперативдин дагы түрлөрү бар да. Ошон үчүн бир түшүнүктүү болсун үчүн ошо кооперативдин түрлөрүнө дагы токтолуп өтсөң, биздин көрөрмандарга түшүнүктүү болсун үчүн. Кооперативдин түрлөрү бул биздин Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу түрлөрү бул айыл чарба кооперативдер. Дыйкандар өздөрүнчө уюшуп кооператив түзүп, айыл чарба багытында гана иштетишет. Андан сырткары мына бүгүнкү күндө шаарда аябай актуалдуу болуп аткан бул турак жай кооперативдер жана каржылык кооперативдер. Бири-бири менен айкалыштырып иш алып барышат. Ушул турак жай жана каржы же болбосо кандайдыр бир мүлккө жетүү максатында атайын уюштурулат. Андан сырткары кооператив, өндүрүштүк кооперативдер бар. Бул азыр бизде анчайын өнүгө элек. Көпчүлүк жарандар өндүрүштүк кооперативди колдонуш элек го дейм. Бирок мыйзам бар, мыйзам жол берет. Атайын өндүрүшчүлөр дагы өздөрүнчө чогулуп, кооператив уюштуруп, бизнестерин өнүктүрсө болот. Мисалы ушул кооперативтерде эле мисалы Ошко келерде мисалы мен деле өзүм кызыгып барып көргөм да. Ал жерде мисалы убакытты көрсөтөт. Мисалы сен 50% акчаны которсоң, сага тезирээк акчаны беребиз. Ал эми 35% которсоң андан узагыраак. Ал эми дагы бир андан азыраак пайыз которсоң, дагы бир ушунча ай күтөсүн деген ушулар болот да. Бирок айрым экономисттер мындай чыныгы кооперативтердин уставында бул нерсе жок. Бул ошондо бир каржы пирамидасына окшоп кетпей атабы? Туура, бул жерде ушундай жагдайлар, ушундай көрүнүштөр бүгүнкү күндө бар. Себеби кооперативге мүчө болгондон кийин жанагы кезек деген бар да. Атайын мүчө болгондон кийин ушул бир кезек дегенде анын бир определенный убактысы жок. Бул эгерде жарандар бир кооперативге кайрылып, тиешелүү сумманы төгүп, анан кийин анын кезеги келиши
буга чейинки мүчөлөрдүн төккөн төлөмдөрү менен жана мындан кийинки кошулган мүчөлөрдүн жанагы членский взносторунан көз каранды болот. Демек, кайсы бир учурда баягы кооператив өз ишин ийгиликтүү алып барып атканда жанагы жарандардын кезеги келиш керек. А эгер бүгүнкү күндө биздин кооперативдер, айрым кооперативдер кандай кылып коюп атат? Көбүрөөк мүчөлөрдү тартуу максатында буларга определенный бир срокты айтып коюп атышат да. Мындай 45 күн, 1 ай же 60 күн деп айтып коюп атышат. Кадырман көрөрмандар, биз көшөтүүбүздү улантабыз. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Бүгүнкү биздин темабыз турак жай кооперативдери менен келишим түзүүдө юридикалык жактан эмнелерге көңүл буруу керек. Андыктан ушул теманын алкагында кызыктырган сурооңуздар болсо, экрандагы номерлерди терип, бизге байланышка чыгып, юристтин жардамында өзүңүзгө жетерлик жоопторду алсаңыздар болот. Андыктан экрандагы номерлерди терип, бизге суроо узатсаңыздар болот. Чыңгыз Төрө мырза, биз токтогон жерибизден уланта берели. Ошондо кооператив менен каржы булактарынын мындай бир окшоштук жактары боюнча да. Чындыгында азыркы учурда көпчүлүк эле кооперативдердин мындай ишмердүүлүгүн карасаң, мындай каржы булагына, каржы пирамидасына окшоп кеткен учурлар көп кездешип атат да. Ооба, туура. Жогоруда айтып өткөндөй, айрым кооперативдер өзүнө көп мүчөлөрдү тартуу максатында ушундай каржы пирамидасынын жанакы методдорун, принциптерин колдонуп коюп атышат да. Муну кандай кылып атышат? Эгерде бир жаран келип, кооперативге мүчө болуп, үй алам деп жанакы мүлккө карата өзүнүн атайын тиешелүү төлөмүн төлөгөндөн кийин дагы кооператив жөнүндө досторуң айтып бер, туугандарың айтып бер, тааныштарың айтып бер, анан ошолор сен аркылуу келип туруп биздин кооперативге мүчө боло турган болсо, алар ошол канча сумма менен келип мүчө боло турган болсо, ошол суммадан сенин мүчөлүгүңө жанакындай пайыздар түшүп турат деп ушундай бир шарттарды өздөрүнө коюп алышкан да. Бул туура эмес. Бул кооперативдер жөнүндө мыйзамга карама каршы келет. Кооперативге мүчө болгондордун бар жогунун укуктары бирдей. Эч качан бирөөнүн мүчөлүгүнүн негизинде бирөөнүн немесине пайыздар түшүп турбаш керек. Ошол учурда кооперативдер ушундай бир каржы пирамидасына айланып, мындай терс жактары көрүнүп калып атат да. Чыныгы кооперативде андай система жок. Жана биз жогоруда айтып өткөндөй, определенный бир срок дагы жок. Ошон үчүн кооперативге мүчө болоордун астында анын уставы менен таанышып, кайсыл убакта болбосун аларга беспрепятственный доступ болуш керек. Кечиресиз, Чыңгыз Төрө мырза, бизге байланышка чыккан көрөрманыбыз бар экен, анда кабыл алалы. Саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калыптыр, биз уланта берели. Ошол мүчө болгондон кийин кайсыл учурда болбосун кооперативге барып, өзүнүн кезегин тактап билип турганга анын укугу бар. Кооператив мүчөлөргө бар жогуна бирдей укукту камсыз кылыш керек. Ошондой эле дагы кандай бир кооперативдер терс жактары көрүнүп калып атат. Эгерде кайсы бир кооператив мүчөсү мүлккө карата 35% менен пайыз акчасын төлөп туруп мүчө боло турган болсо, андан кийинки адам келип туруп 50%-ын төлөп кое турган болсо, анын кезеги алдыга жылып кетет да. Ошондо ушул жерде булар анын кооперативдин мүчөсүнүн укугуна кандайдыр бир чектөөлөр кирип калат. Мындай болбош керек. Кооперативдин уставын жана кооперативдер жөнүндө мыйзамды сакталыш керек. Анан мындай да учурлар болот да. Мисалы 2 миллиондук үй ала турган болсо, турак жай ала турган болсо, 1 миллион төккөн болсо, сага 45 күндө акчаны беребиз, сен ошондо үй аласың деп. Бирок биз ошол убагында сага үйдү бере албай калсак, биз ар бир күнгө акча төлөп беребиз деген учурлар кездешет да. Мында кандай болуп калат? Бул мыйзамсыз. Бул мыйзамсыз. Жана мен жогоруда айтып өткөндөй, кооперативге мүчө болгондон кийин ошол мүчө болгон күндөн тартып кезекке жазылат жана өз кезегин күтөт. Эгерде ошол өз убагында кооперативдин уюштуруучулар тараптан бере албай калса жана пайыз төлөп бере турган болсо, бул жерде мындай вопрос бар. Бул жерде пайызды каяктан төлөп берет? Ал өз жанынан төлөп бербейт да. Же болбосо башка мүчөнүн кирешесинен төлөп береби? Бул мыйзамга каршы. Мындай төлөнүп бербеш керек. Бул жанакы
банковский системаны аралаштырып атышат да. Мындай бул кредитный организация дагы эмес. Бул кооператив. Атайын уюшулган ыктыярчу топтордун ишмердүүлүгү. Кандайдыр бир мүлктүк же экономикалык кереше булактарына жетүү максатында тайын уюштурулган уюм. Бирок азыр ошолор ишмердүүлүгүн улантууда да, анда алардын ишмердүүлүгү мыйзамсыз болуп калабы? Анда алар мамлекеттен атайын бир уруксат кагаздарын алыш керекпи же кандай? Уруксат кагазы мен жогоруда айтып өткөндөй, булар жанакы юридикалык жактан каттоодон өтөт, уставын бекитет, жана ушул эле кооперативдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде гана иш алып барат. Анан ушул мыйзамда көрсөтүлгөндөй, мамлекет тарабынан жана жергиликтүү бийлик тарабынан бул кооперативдин ишмердүүлүгү көзөмөлдөнөт. Бул жерде айта кетчү нерсе, булардын жоопкерчилигин мына азыр жогоруда дагы кыскача видео роликте күбө болдук. Айрым кооперативге учурап, жанагындай алданып же болбосо өз убагында ала албай калгандар үчүн мамлекет кооперативдерге болгон талапты күчөтүш керек. Мисалы үчүн камсыздандыруу компания, страховая компания деп коебуз. Камсыздандыруу компания bizde Кыргызстанда ачарда атайын лицензионный требования бар, лицензиялык талаптар бар. Бул кооперативге дагы мыйзамга өзгөртүү киргизип, лицензиялык талаптарды коюш керек. Мисалы үчүн страховая компания ачарда лицензионный требованияда компаниянын баштапкы башталышында анын балансында 30 миллион сомдон кем эмес акчасы болуш керек деген талап бар. Кооперативге дагы ушундай талапты коюш керек, лицензируемый деятельность кылыш керек. Анан ошонун лицензиянын талаптарында дагы буларга дагы эгерде кооператив ишмердүүлүк менен алектенем деп бир топ уюшуп келсе, ушундай бир каржы булактарыңар өзүңөрдө барбы деген талапты коюш керек. Бүгүнкү күндө кооперативдер ошол мүчөлөрдүн эле акчасын айландырып аткан үчүн ушундай кыйынчылыктарга дуушар болушууда да. Айрым мисалы дасыккан юристтер айтып калат да, бул негизи кооператив жакшы нерсе. Чет өлкөдө мындай кооперативдер жакшы эле иш алып барууда. Биздеги айрым ушундай бир каржы пирамидасынын аралашып кеткени бул азыркы кооперативдердин жүзүнө көз үйкөп атат депчи. Анан мисалы айтып калат да, кооперативде атайын бир жетекчи болбойт. Анда мүчөлөр гана болот депчи. Анан андагы каржылар каяка сарпталып атат, ал боюнча толук онлайн маалымат берилип туруш керек кезеги боюнча депчи. Туура, кооперативде уюштуруучу топ болот. Атайын ошол уюштуруучу топтор кооперативдин ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Эми чет мамлекеттерде кооператив жакшы жемишин берип келүүдө. Бирок бизде Кыргызстанда эми жакынкы жылдар аралыкта эле эми жанданып баштады. Бул кооперативдин ишмердүүлүгү жакшы болуш үчүн бир гана уюштуруучулар эмес, буга мүчөлөр дагы жакшы баягындай туура мамиле кылыш керек. Туура мамиле кылыш керек дегенде кандай? Барып эле жанакы өздөрүн мүчө болуп туруп, төлөмдөрүн төлөп коюп эле, анан кийин мен кезегим качан келет, качан мага жанакы үйдө алып бересиң деп требует этип отура бербей, кооперативге барып, анын уставтары менен таанышыш керек, мыйзамдарды окуп чыгыш керек, жана ошол кооперативдин иштөөсүнө аз да болсо өздөрүнүн салымдарын кошуп туруш керек. Мына мисалы сизге деле юрист катары кооперативден жабыркадым деп кайрылгандар болдубу? Кайрылса көбүчө кайсыл эмнеси жагынан жабыркадым деп кайрылды? Кооперативден жабыркадым деп биздин юридикалык компанияга кайрылган жарандар бар. Булар ошол жана жогоруда айтып өтпөдүкпү? Кооператив определенный бир срокту коюп коет. Мүчө болуп туруп, могул акчаны төксөң, мынанча күнү же 45 күндөн кийин же 1 айдан кийин аласың деп туруп, ошондой срокту коюп коюшат. Анан ошол срогу келгенде, барганда ошол учурда бере албай калган учурлар бар да. Бул эми кооперативдин немелерине, мыйзамдарына, уставтарына каршы келбейт. Бирок ошо мүчөлөрдү көбүрөөк тартып, көбүрөөк мүчөлөр менен иштеп, өздөрүнүн жанакы базасын көтөрүү максатында ушундай жалган маалыматтарды берип койгон үчүн ушундай неме кылып калышат дагы, анан жарандар бизге кайрылат. Анан барып ошол жерде эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, түшүндүрүп, анан кийин ошонун негизинде кайра
кооператив жөнүндө бир аз жарандар түшүнүк алгандан кийин кайра өздөрүнүн баягы максатынан бир аз кайтып калышат да. Бирок ошондо алданып калдым деп кээ биркилер ойлошот. Ошондо кооперативдердин киреше булагы ушул элдердин төккөн акчасы эле болуп атабы же кандай? Кооперативдин киреше булагы элдердин төккөн акчасы жана ошол членский взнос деп коет. Ошол членский взнос кооперативдин киреше булагы болуп эсептелинет. Бул жакта дагы билдирүү калтырыптыр. Мен кооперативге мүчө болуп 50% акчасын төлөгөм. Бирок жана сиз айткандай экен, менден кийин деле катталгандар азыр акча алып жүргөн учурлар болуп атат. Мен кимге кайрылсам болот дейт. Бул учурда биринчи кезекте биз жана жогоруда кайра айтып атпайбызбы? Сиз кооперативге мүчө болгондон кийин сөзсүз түрдө күн сайын болобу, качан өзүңүздүн сизге ыңгайлуу убакытта болобу барып туруп өзүңүздүн кезегиңизди текшерип тура аласыз. Кооперативдин уюштуруучулары аны сизге мүмкүнчүлүк бериш керек. Эгерде кезек боюнча башка аркадагы сизден кийинки кезекке жазылган адамга берип кое турган болсо, биринчи очередте ошо кооперативдин өзүнө кайрыласыздар. Ошол туура эмес иштер боюнча. Андан кийин эгер кооператив ушул жерде чара колдонбосо, анда уже укук коргоо органдарына кайрыла берет. Мисалы мындай учурларда кездешип атат да, азыркы бүгүнкү күндө деле эсепке туура болсун үчүн мисалы бир 140 адам катталды бир кооперативге. Анын бир 100ү турак жай алды. Ошол эле учурда калганын камсыздай албай калды да. Өз ишмердүүлүгүн уланта албай калды. Мындай учурда калган жарандар кантип өз укугун коргойт? Биринчиден жана айтпадыкпы, кооперативдин киреше булагы ошол кооперативдин мүчөлөрүнүн кошкон салымынан гана түзүлөт. Сиз мына 140 адам катталды деп атасыз, 100 адам үй алган болсо, анда калган 40-ына дагы кезек келиш керек. Ал акчаны эгер уюштуруучулар башка максатта пайдаланып койбосо эле, анын кезеги сөзсүз келиш керек. Себеби кооперативдин мүчөлөрүнө бирдей укук каралган. Кадырман көрөрмандар, бизге мисалы биздин темага байланыштуу бизге аябай көп билдирүүлөр келип түшүүдө, бирок биздин темадан сырткаркы билдирүүлөр болууда. Андыктан кооперативдер, турак жай кооперативдери менен келишим түзүүдө юридикалык жактан эмнелерге көңүл буруу керек? Ушул кооперативдерге байланыштуу суроолор болсо, экрандагы номерге байланышка чыгып, же болбосо билдирүү калтырсаңыз болот. Юрист сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Жогоруда мисалы кооператив менен каржылык пирамида боюнча дагы учкай айтып өттүңүз. Кененирээк токтолсоңуз мындай конкреттүү айырмачылыктары боюнча дагычы. Конкреттүү айырмачылыгы боюнча айта кетсек, кооперативдин мүчөлөрүндө баарында бирдей укук каралган. Анын уставынын негизинде дагы, мыйзамда дагы мүчөлөрү бирдей укукка ээ. Өздөрүнүн ошол төлөмдөрүнө жараша кезеги келгенде кайра ошол төлөмдөрүнө жараша ошол сумманы алыш керек. Айырмасы каржы пирамидасы кандай? Эгерде бир адам аркасынан дагы экинчи, үчүнчү адамдар жаза турган болсо, алардан жанагы бонус деп коет да. Бонус сыяктуу алардын пайыздары түшүп турат. Бул метод кооперативде колдонулбаш керек. Эгер колдонула турган болсо, кооператив ошол учурда автоматтык түрдө каржы пирамидасына айланып калат. Негизги айырмачылыгы ушуда. Бизде каржы пирамидасына кандай тыюу салынганбы мындай иш алып барууга? Мыйзам боюнча каржы пирамидасына тыюу салынган эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө булар ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Эми каржы пирамидасы боюнча айта кетсек, бул дагы чет мамлекетте аябай өнүккөн. Биздин мамлекетте азырынча өнүгө элек. Ошондуктан адамдардын, жанагы көпчүлүк адамдардын түшүнүгү дагы буга жете элек да. Ошондуктан каржы пирамидасында көпчүлүк учурда алданып калган учурлар кездешет. Чыңгыз Төрө мырза, сизге чоң рахмат. Негизи эле ушул бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыгып калды дээрлик, бирок ушул биздин көрөрмандарга кайрылуу иретинде дагы бир кыскача айтып өтсөңүз, кооперативдер менен келишим түзүүдө эмнелерге көңүл буруу керек?
Жарандарга кайрылуу иретинде айта кетсек, кооперативге кайрылуу учурунда биринчи кезекте атайын юристтерге кайрылып кеңеш алыңыздар. Юристтерден кеңеш алып, андан соң юристтер менен биргеликте барып, кооперативдин юстиция жактан башкармалыгынан атайын каттоодон өткөнбү, өткөн эмеспи, алардын иштөөсү мыйзамдуу эмеспи, аны текшерип алыңыздар. Себеби мыйзам эмеде жанакы кооперативдер кайсы кооперативге кирбе өздөрү бүт жанакы юридикалык документтерин көрсөткөнгө милдеттүү. Андан сырткары ошол кооперативдин уставы менен сөзсүз таныш керек. Уставында кандай шарттар көрсөтүлгөн, кандай условиялар көрсөтүлгөн, бүт ошолор менен таанышып алып туруп, анан кийин ошол адамга мүчө болоордун алдында ошол жаранга туура келсе, андан кийин гана ошол кооперативге мүчө болсоңуздар болот. Ошондуктан ар дайым укугуңуздарды биле жүрүңүздөр, юристтен сөзсүз кеңеш алыңыздар. Чыңгыз Төрө мырза, сизге чоң рахмат. Атайын убакыт бөлүп биздин студиябызга келип, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырман көрөрмандар, мына ушинтип биз бүгүнкү менин укугум көрсөтүүсүн жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.